Эмнеге дарыларга акча төлөйбүз? Вакцина бекер. Бул эл аралык бизнеспи? Же дүйнөдөгү эң күчтүү адамдардын Кыргызстандагы жарандарын санын азайтуу максатында жасалып жатабы? Дүйнө жүзүндө үчүнчү мамлекеттерге, мисалы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанга вакциналар грант аркылуу жардам иретинде бекер алып келинет. Анын негизги максаты ошол аймактарда оорулардын азаюусуна салым кошуу. Себеби биздин мамлекеттерде медицинанын деңгээли Америка, Европа же Кытайга салыштырмалуу алда канча төмөн. Экинчи маселе, үчүнчү мамлекеттерде жугуштуу оорулар күчөп кетсе, ал өнүккөн мамлекеттерге өтүп кетүүсү чоң ыктымал. Мисалы коронавирус илдети Кытайда чыкканда дүйнө жүзүндө 2-3 айда эле таркалып кеткен. Ошондой эле өнүккөн мамлекеттердин ою боюнча биздин мамлекеттерди сактоо алардын да жоопкерчилигине кирет. Демек, алардын негизги максаты биздин жарандардын санын азайтуу эмес, тескерисинче өздөрүн коргоо. Жалпак тил менен айтканда, эгер сизде үйүңүздө терезе жок болсо, шамал өтүп кетпесин, кар өтүп кетпесин деп айнек койгондой эле нерсе. Урматтуу кыргыз элим, мен дарыгер катары жеке пикиримди айттым. Үйүңүзгө айнек коесузбу, койбойсузбу? Бул өзүңүздүн тандооңуз. Вакцина деле өзүңүздү коргойсузбу, коргобойсузбу? Ар бир адамдын жеке жоопкерчилиги. Мыйзамда деле ыктыярдуу түрдө деп айтылган.